Саламатсыңарбы балдар, менин сүйүктүү окуучуларым. Келгин эрте туралык, бети колду жубалык, сабактарды окуйлук, болочокту ойлойлук. Кана эмесе балдар, эрежебизди эске салалы. Тазалыкты сактайбыз, ата-энебизге жардам беребиз. Убакытты туура пайдаланабыз. Тазалыкты сактап, көңүлдөрдү, маанайларды көтөрүү менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз алтын күз келди. Балдар, бир жылда 4 мезгил бар. Жаз, жай, күз, кыш мезгилдери. Ал эми азыр кайсы мезгил? Азаматсыңар балдар, азыр күз мезгили. Күз мезгилинде табиятыбызда кандай өзгөрүштөр болот экен? Күн күркүрөп, жамгыр жаайт. Адамдар жылуу кийине баштайт. Күн суук боло баштайт. Бак тарактардын жалбырактары саргайып, жерге түшө баштайт экен. Жаз мезгилиндеги жашыл жалбырак биринчи сары түскө боелот. Андан кийин кызгылт сары түскө боелот. Андан кийин кызыл түскө боелуп, жерге түшө баштайт. Айлананын баары кызыл сары түскө боелот. Ошол себептен элибизде алтын күз, коңур күз деп айтып келишет. Күз айында жер жемиштер, жашылчалар бышат. Ошол себептен күз мезгилин молчулук, берекелүү ай деп аташат. Эми балдар, жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Алтын күз, коңур күз, молчулук, берекелүү. Дагы бир жолу кайталайбыз. Алтын күз, коңур күз, молчулук, берекелүү. Азаматсыңар балдар. Балдар, бүгүнкү күз мезгили жөнүндө жакшы маалыматтарды алдыңар деген ойдомун. Ушинтип, сабагыбыз да аягына жетип келди балдар. Силерге үйгө тапшырма 3 жалбырактын сүрөтүн тартып, бир жалбыракты жашыл, бир жалбыракты сары, бир жалбыракты кызыл түскө бойойсуңар. Анда эмесе балдар, саламатта калгыла.